Биринчи лиганын чемпиону аталган Бакай Ата командасынын жетекчиси Марат агабыз азыр кубанычы коюнуна батпай мындай толкунданып турган учуру себеп дегенде ошол Бакай Ата командасы көптөгөн командалардан озуп жогорку лигага жолдомо алды. Ага, мындай жетекчилик кылыш бул Көкбөрүдө өтө чоң мээнетти, эмгекти, финансыны 12 баланы 12ден ашык аргымакты багыш керек, даярдаш керек, табыш керек. Мындай ушунун бардыгы жетекчиликке жумшалганда, ошонун бардыгы жүгү төргүс жүктөй да. Ошол жүк бүгүн жонуңуздан түшүп, жеңилдеп, жеңиште билинбей кубанып турасыз, туурабы? Кандай дейсиз? Жетекчи катарында бир ачылып, бир чачылыңызчы бир. Ассаламу алейкум. Кыргыз элим, эгемендүүлүк күнгө Кудай буйрса 11 команда келип, 11 команданын ичинен Кудай буйруп бизге жеңиш насип болуп калды. Негизи жетекчилик бар эле. Көкбөрү аябай көп каражатты, көп мээнетти, мындай неме кылган спорт экен да. Талап кылган. Анан ошонун баарына билип эле келгенбиз. Буга чейин да бирге аралашып жүргөнбүз. Ошо Бакай Ата эли жеңишиңиздер кут болсун. Ак жалай, ат менен, иши каалоо тилек менен бардыгы жардам берди. Мен муну жалгыз кыла албайт болчумун. Ошо кимдин аттарын ата албай каза кечирип коюңуздар, бирок жардам бергендер өтө көбөйүп кетти. Жеңишиңиздер кут болсун. Коркуп аттык эле кандай болот, не болот деп. Кара бура Айтпатов мында экинчи орунду. Аларга да кут болсун. Алар да жакшы команда. Бирөө утат экен. Ошо баарыбыз ынтымак, эң немеси бөөдө кырсыгы жок, тынч жакшы оюн болду. Мен ушу балдардын эле 6 саны аман, үй бүлөсүн аман эжен жете болсун эле тиленип эле отурдум. Балдардын ден соолугунун жоопкерчилиги мындай аябай сизге оор болгон экен да демек. Мен ошону карап эле отуруп эле эки далым тырышып калдым мен. Азыр кое берди окшойт бир аз. Кулап калбасын, жыгылып калбасын, бир нерсе болуп калбасын деп. Урун калбасын деп эле. Балдарыңдай болуп калат экен. Үйүнө аман эжен алып баргың келип эле. Не деп ошо буйрса баары жакшы. Жогорку лига кут болсун эми. Буйрса мындан да күчтүү даярдыктарды көрөт экенсиздер да. Буйрса аракет кылабыз. Кудай буйрса. Негизи Бакай Атаны кубок ала элек болчук. Мындай айтканда тарых болду десек деле. Кудай буйрса айтканга болот болуш керек. Биринчи жолу утуп атабыз. Кудай буйрса. Рахмат. Эмгегиңиздер акталды. Ишиңиздерге ийгилик, ат үстүндө аман болуңуздар. Силерге да ден соолук аман болгула. Буйрса мынакей. Буйрса жогорку лигадан Бакай Ата командасына форма жеке дизайн менен, шымы менен мен көздөп берем. Ай рахмат, аман. Сине болсо дагы. Алла разы болсун. Эме болсун мынакей. Мына эми акырындан да огош бетер